2019 жылдын 19 январ күнү Sports Awards 2018 Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо аземи болуп өттү. Улуттук олимпиадалык комитеттин колдоосу менен өткөрүлүп жаткан иш-чара бул жолу өзүнүн 5 жылдык юбилейин белгилейт. Уюштуруучулар айтып өткөндөй, аз да болсо спортчуларга стимул болсун деген негизде жыл сайын өзгөчө өткөрүүгө жана спортчуларды акчалай сыйлык менен сыйлоого аракет кылышат. Сыйлык тапшыруу аземин Sports Awards сыйлыгынын негиздөөчүсү Динара Орозбаева жана Улуттук олимпиадалык комитеттин пресс катчысы Саламат Эргешев ачып беришти. Андан соң жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова сөз сүйлөп, спортчуларга алгачкы сыйлыктарды тапшырышты. Алар мамлекеттин колдоосунан тышкары коомдук ишмерлердин спортчулар үчүн көрсөтүп жаткан жардамын баса белгилеп өтүштү. Мына ийгиликтерди айтсак көп экен. Бирок мунун бардыгында турган мына машыктыруучулар агайларыбыз, анан кийин биздин коомдук ишмерлер. Мына бул жерде коомдук ишмерлер турат. Мына ушулардын колдоосу менен да бүгүнкү күндө татыктуу биздин күчтүү спортсмендерибиз дүйнөгө таанылып атат. Коомдук ишмерлердин колдоосу менен, патриоттук сезим менен мына спорт чеберлери ойгонуп атат бүгүнкү күндө. Ак ниеттүү ыраазычылык сөздөрдү силерди ушул деңгээлге жеткирген машыктуучуларга жана силерге колдоо көрсөткөндөргө билдиргим келет. Ишенем, күчтүү эрк, биримдик жана жеңишке болгон умтулуу жашоодо жана спортто мындан ары дагы ийгиликтерди жаратканга жардам берет. Белгилей кетчү нерсе, жыл сайын эки мыкты спортчу Олимпиадалык комитеттин негиздөөчүсү маркум Мурат Саралинов атындагы атайын сыйлык 1000 АКШ доллары менен сыйланышат. Бул ирет аталган сыйлыкка жеңил атлетчи Дарья Маслова жана балбан Жоломан Шаршембеков ээ болушту. Негизги спорттук иш-чарага жогорку кеңештин өкүлдөрүнөн сырткары спортко өз салымын кошуп, спортчуларга ар тараптуу колдоо көрсөтүп келе жаткан инсандар Улуттук олимпиадалык комитеттин башчысы Шаршембек Абдыкеримов, коомдук ишмер Аскар Салымбеков, Күрөш федерациясынын вице-президенти Мелис Турганбаев, оор атлетчи, бир нече жолку олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиев жана башка сыйлуу коноктор катышышты. Биздин Үмүт ТВ, Курут КЖ кабарлар маалымат агенттигибиздин атынан Шаршембек Абдыкеримов, Мелис Турганбаев жана Динара Орозбаевага атайын ыраазычылык дипломдору тапшырылды. Ушул өзүбүздүн Үмүт ТВ, Кабарлар КЖ жана Курут КЖ каналдарыбыздын атынан жылдын мыктылары деп аталган инсандарга өзүбүздүн сыйлыктарыбызды тапшырып койсок. Өлкөбүздүн намысын коргоп, желегин дүйнөнүн булуң бурчунда желбиретип келе жаткан спортчулар үчүн бүгүнкү сындуу иш-чаралар алдыга умтулууга аз да болсо түрткү берет. Ал эми бүткүл Кыргызстан алдыда алардын дагы да чоң жетишкендиктерди багынтаарына ишенет.